Жаштар уюшуна биринчи жерден баштап атабыз. Кичине да болсо ошо колубуздан келген жардамыбызды кылып, муну менен эми курсак тоюп кетпейт, бирок кичине болсо аз да болсо дагы ошо балдардын көпчүлүк балдар эми WhatsApp'та көп. Ошолардын бардыгынын атынан ошо өлкөбүздүн бала чакасына ошо кичине болсо дагы үн болсун көтөрүп коелук деген менен келдик. Ошо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Мен дайым Алла ыраазы болсун. Өмүрүңөр узун болсун балам. Ушундай ынтымактуу, ушинтип элди колдоп жүрсөңөр, силерди Кудай колдосун балам. Мынау эме, жаңы көчөлүк өзүбүздүн эле агабыз Элис Акынбек деген Байдыйхан деген ишанан жетекчи. Ошол агаларыбыздын атынан бет кап көчөгө чыкканда коңшу колоңузун барганда тартынбастан бет капты тагып жүрүңүздөр. Анан мынау нерсени аз да болсо көпкө кабыл алабыз. Бул ошол Акмандагы Кошкоргондогу биздин беришен инсандарыбыздын салымы менен. Кайда тынч болуп, көчөлүктө болуп, тынччылыкта болсун. Zamanımız bile tınç olsun. Ölüyü tınç olup, daima tınçlıkta ömür sürüversin. Sizlerge daha çok rahmat. Bu maksatlarınızga yetkilesizler daha gelecekte yaxşı maksatlarınız var, şular işe açsın. Amin. Aytkanız. Sizlerge çok rahmat. Maalesef. Анан жеңе көрөтасыз жакын ушул өзүбүздүн Акман айылынын тургуну Элис Акынбек деген азыр бүт райондо дезинфекция кылып атат да. Анан ошол кишинин атынан мындай бет каптар бар. Көчөгө чыкканда тагып да. Азыркы ооруга байланыштуу карантин болуп, мындай жакшы нерсени уюштурдук эле жаштар, Акман Кошкоргон жаштары. Кичине болсо дагы продуктуга жардам болсун деп, сизди дагы тизмеге коштук эле. Силерди кабыл алып коелук. Рахмат. Айда, кеңиз болсун. Айда, жакшы көрүнөсүн, ниети жакшы болсун. Кандайсың? Жақсы. Алга байланыштуу дагы бир жардам берип жүрөбүз. Туура кабыл алгыла, анан ошону Пайдагер барабаган тургундар көп. Өзүңүз билесиз Кошкоргон айылында. Ошондой кичине болсо дагы күнүмдүк жашоого керектүү продуктылардан болсо да жардам берели деп Кошкоргон тургундары баардыгы салымдарын кошуп отурат. Ошолорду туура кабыл алып коесуздар. Майра тынч болгондо. Бала чакалар менен тынч болгула. Рахмат. Кудай кааласа мен балдарыма эми айтып атам. Соңой ушундай болгула деп. Айтканыңыз келсин. Кичине болсо да күнүмдүк продуктуңузга жардам болуп калсын деп силерден нема кылып келдик. Ушуну туура көрүп кабыл алып коесуз. Анан ошон менен бирге мына жерде бул жерде эме
өзүбүздүн өзүңүз көрдүңүз түштүк регион боюнча жана дезинфекция иштерин жасап аткан өзүбүздүн агабыз Жан Көчөлүк Элис Акынбеков деген агабыздын Байдыхан деген ишканасынын атынан мына бет калдырып бала. Маска. Ушуну тагып болсын, ден соолугуңар чең болсын, дайым иштериңизде ийгилик көрсөп, кызыр жүрөгүңөрдө болсын, балачакаңар менен тынч болгула. Biz жакшы үмүт, жакшы максат менен алдыңызга келдик. Азыр дүйнөнү алган апатты көрүп атасыз. Ошого байланыштуу биздин ушул Кош Коргон айылындагы беришен агаларыбыздан, досторубуздун, инилерибиздин жардамы менен ушул аз да болсо сиздердин көңүлүңүздө жабал деп колдон келишинче азык түлүк менен келдик. Ушуну туура түшүнүү менен кабыл алабыз. Анан мындан сырткары өзүңүз көрдүңүз айылдын үстүн жана дезинфекция кылган биздин Элис деген агабыздын Байдыхан деген ишканасы бар. Мына ошол ишкананын атынан мындай бет каптар. Рахмат, балдарым там болгула. Чишилери ийгиликтүү болсун. Ден соолугуңар чең болсун, өмүрүңөр узун болсун дайыма. Ушу бактылуу болгула балдар. Тапкан тутканыңарга барака сайыз берсин. Там болгула. Рахмат. Çok rahmat. Rahmat. Немeniz? Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган апат кыргызстандыктарды дагы кыйла кабатырга салды. Анткени учурда мынакей бул оору менен ооругандардын саны 107-ге жетти. Бул абдан өкүнүчтүү. Ошол эле учурда мындай шартта көпчүлүк биздин Жалал Абад областынын аймагында бир катар ишканалардын иши токтотулду. Жана күнүмдүк оокат менен күнүнө 200 сом, 300 сом таап тиричилик кылган кишилердин жашоосу албетте жашоосуна бул көрүнүш, бул оору таасирин берди. Биздин ушул Акман айыл өкмөтүнүн Кош Коргон айылындагы берешен инсандардын демилгеси менен биз ошолордун салымы менен аз да болсо ошолордун каражатын чогулттук. Ошол каражаттын эсебинен буга чейин агаларыбыз маселен 10 үйгө, 12 үй бүлөгө жардам берген болсо, биз дагы бүгүн ошол агаларыбыздын артынан эле 15 үй бүлөгө колубуздан келген жардамдарды жеткирдик. Алар албетте май, картошка, пияз, эт, күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү албетте макарон, күрүчтөр. Биз каалаганыбыз бул жардам алардын жашоосун албетте оңой өрбөйт, бирок кантсе дагы ошол оор шартта жашаган инсандарыбызга, жарандарыбызга, жердештерибизге аз да болсо жеңилдик болсун деген ниетти көздөдүк. Кудай буйруса мындай жардамдар уланат, бул боюнча токтоп калбайт. Эң негизгиси мен жердештерден, жалпы кыргызстандыктардан суранарым, көчөгө чыкпайлы, эрежени сактайлы, ар бирибиз үйдө бололу. Мынакей бүгүнкү иш-чарабыз өз максатына жетти деп ойлойбуз. Себеби бул иш-чаранын максаты ушу колунда бар инсандарды, кайдыгер карабаган инсандардын жардамын ушу жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө, көп балалуу же болбосо турмуш шарты оор үй бүлөлөргө жеткирүү максат болгон. Ушул максатка жетиш үчүн чет өлкөдө жүргөн жана башка чет жакта жүргөн
агаларыбыз, инилерибиз, эжелерибиз дагы карап турушкан жок. Алар дагы өздөрүнүн салымын кичине болсо дагы, чоң кичине болсо дагы өздөрүнүн салымын кошуп кетишти. Аларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда оорубал ушундай бир вируска каршы күрөшүү максатында ушул Базаркулгон району кулуну Акман айылынын тургуну десек болот, Элис Акынбеков деген жеке ишкер Байдыйкан компаниясынын жетекчиси ушул илдеттердин вирустардын каршы күрөшүү максатында атайын дезинфекция иштерин жүргүзүп атат. Андан сырткары ушундай бет каптарды элдерге акысыз таратып жатышат да. Булагабызга да ийгилик каалайбыз иштеринде. Мындай берешен инсандарыбыз Кыргыз элинде көп болсо, албетте бул ооруну дагы биримдикте жеңебиз деген максатта. Барабада алып келди го.